Кундуз айымга чоң рахмат, ыраазычылык билдирем. Мына менин кичинекей болсо да жетишкендигим бул. Бул бир нерсе. Чоң деген ийгиликтин башаты. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ийгиликтин туу чокусуна жетиңиздер. Кундуз айым чоң рахмат. Үй бүлөңүз менен тынч аман болуңуз, бар болуңуз, аман болуңуз. Кыргыздын кыздарын алдыга сүдүрүп, ийгиликтерге жеткизип, жакшылыктын жышанын жүрө бериңиз. Саламатсызбы? Өзүңүз жөнүндө айтып кетиңиз. Жана погружение СММ курсу жактыбы? Кандай инструменттер жакты? Нелерди ала алдыңыз? Саламатсыздарбы? Мен атым Айпери, өзүм алып баруучу болуп иштейм. Анан ал жак канчалык билип атсак деле, дагы азыр Инстаграм күндөн күнгө өнүгүп атыптыр да. Мурда мен Инстаграмда жылдыз болчумун. Кантип дебейсизби? Жөн эле сүрөтүмдү чыгарып койсом, элдин баары лайк басчы, комментарий жазчы, мындай жыргачыбыз да. Кыскасы оңой эле болчу. Азыр күндөн күнгө бул жак өнүгүп атыптыр. Мен билген эмесмин. А сүрөт чыгарып койсоң эч ким сени карабайт да. Азыр иштеш керек экен кадимкидей Инстаграмда. Анткени контент деп айтып атпайлы, ошол нерсени жасаш керек экен. Элди кызыктырып өзүңө тартпасаң эч ким лайк басып өтпөйт экен да. Ошон үчүн бул тарапты үйрөнүш үчүн мен ошол Кундуз Таштанованын ошол СММ погружениясына келип окудум. Бир ай аябай жакты. Канча деген адамдар менен тааныштык. Бул жерде бир эле СММди окуп койбостон өз өнүгүү боюнча дагы жакшы бир сабактар болуп атты, психологдор менен иштешип аттык. Кыскасы аябай жакты, барыңар чакырабыз.